Кудайдын чакырыгы 16 декабрь. Шакирттери Ыйсадан: "Сыйынганды үйрөтчү" деп суранышканда, Ыйса аларга "Асмандагы атабыз" деп башталган сыйынууну үйрөткөн. Бүгүн биз ушул эле эки сөз тууралуу сүйлөшсөк дедик. Ата деп бизге ачылып бергени Кудайдын адамдарга болгон сүйүүсүн ачат. Асмандагы Кудайга ата деп кайрылууңар менен ал силерден алыс эмес, тактыда отурган сакалчан абышка эмес, соттоочу дагы эмес. Ал атаңар экенин түшүнөсүңөр. Ал чоочун эмес. Ал биз тууралуу кам көрөт. Ал бизди дайыма угат. Биз анын уулдары жана кыздары боло алабыз. Анткени ата деп балдары гана айта алат да. Кудайдын балдары Кудайга кайрылганда бир башкарамага кайрылгандай эмес, атага кайрылгандай кайрылат. Ыйса үйрөткөн сыйынуу "Асмандагы атам" эмес, "Асмандагы атабыз" деп башталат. Баарыбыздын атабыз Кудай. Биз бир үй бүлөбүз. Кудайдын падышачылыгында жалгыздыкта жүргөндөр жок. Бул сыйынуу бизди эгоизмден суруп чыгып, биргеликте, жыйын үчүн, үй бүлө үчүн жоопкерчиликте болгонго чакырат. Асмандагы деген сөз болсо, бизге Кудайдын ыйыктыгы тууралуу айтат. Асманда ыйыктар гана боло алат. Демек, Кудай атабыз ыйык, жогору. Ал биздин ойлорубуздан, пландарыбыздан жана каалоолорубуздан жогору. Анын эрки четкилең, кемчиликсиз. Анын жолдору адилет. Асмандагы Кудай таза, ыйык, жогору жана кол жеткис. Бирок ошол эле убакта сүйүүгө толгон, бизди кабыл алган атабыз.